Azat. Ya adam ağın ketmedi mi? Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев алыскы Эңилчек айылына барышты. Президент Садыр Жапаров 2 августта Ысык-Көл облустун Ак Суу районунун Кыдыр Аке айыл аймагында жайгашкан алыскы Эңилчек айылына барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагозов билдирди. Айтымында Эңилчек айылында бүгүнкү күндө 35 үй бүлө жашайт. Айыл деңиз деңгээлинен 2500 метр бийиктикте жайгашкан. Ал жакка жол бийиктиги 3800 метр болгон ашуу аркылуу өтөт. Мамлекет башчысын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев жана транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев коштоп жүрдү. Садыр Жапаров жеринде жергиликтүү тургундар менен баарлашты. Президент алыскы жана жетүүгө кыйын болгон калктуу конуштарды өнүктүрүүгө, толук киришүүгө азыр гана мүмкүнчүлүк пайда болгонун белгиледи. Буга байланыштуу ал жергиликтүү тургундар үчүн транспорттук жеткиликтүүлүктү жана жашоо шартын жакшыртуу үчүн транспорт министрине айылга алып баруучу сапаттуу унаа жолун куруу иштерин баштоону тапшырды деп билдирди ал. Мындан тышкары жашоочулар балдары бул айылдагы мектепте 9-класска чейин гана окушарын, андан ары орто билимди Каракул шаарында аякташаарын белгилешти. Буга байланыштуу Каракул шаарында балдар үчүн турак жай менен камсыз кылуу өтүнүчү айтылды. Президент алыс аймактардын жашоочуларынын турак жай маселелерин чечүүдө МИГ багыты боюнча колдоо көрсөтүү мүмкүнчүлүгү караларына ишендирди. Унаасын чимирилти айдаган айдоочунун видеосу тарады. Социалдык тармактарда унаасын чимирилти айдаган айдоочунун видеосу тарап жатат. Андагы маалыматка караганда ал Бишкектеги Түштүк магистралда тартылган. Видеодон БМВ унаасынын айдоочусу жолдо бурулуп жатып, унаасын чимирилти айдаганын көрүүгө болот. Беле кетсек, автоийин баштыгы үчүн 15 000 сом өлчөмүндө айып пул каралган. Бишкек Ош жолунда май ташыган автоунаа ала салып толугу менен күйүп кетти. Окуя Каракөл шаарынын аймагында 1 августта кечкурун болгонун Жалал Абадтын жол милициясы кабарлады. 40 жаштагы айдоочу Volvo унаасын башкара албай кырсыктаган. Бактыга жараша тирүү калган. Бишкек Ош жолунда кырсык катталып, бир адамдын өмүрү кыйылды. Бишкек Ош жолунун 355-чакырымында жол транспорт кырсыгы катталып, анын кесепетинен бир адам каза болду. Бул тууралуу турмуш басылмасына күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык 2 августка караган түнү саат 3:00 кийин Көкбел ашуусунда болгон. Бишкектен Ош тарапка багыт алган Kia үлгүсүндөгү жеңил унаа Жамгар учурунда жолдон чыгып, каршы тилкеге өтүп кеткен. Натыйжада ал жүк ташуучу унаа менен кагышкан. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мас кыздар Бишкектеги Киев көчөсүндөгү барлардын биринде кызматкерлер менен уруша кетишти. Бишкектин Киев көчөсүндөгү барлардын биринде кыздар мас абалына мушташып, кызматкерлер менен да чатакташкан. Окуя 31 июль күнү таңкы саат 5 чамасында болгон. Шип окуя боюнча жерге милиция барып, кыздардын бири укук коргоо органынын кызматкерине кол салганын билдирди. Милиция бөлүмүнө 2003, 1997, 1999 жылы туулган жарандар жеткирилген. Аларга кылмыш иши козголду. Бул жутка көңүлүң мындай чыдабайт да. Мурдуң
Жыттанып кыра албай калган Кара Суу шаары. Жетекчилер эмнеге иш алып барышпайт? Беттегенин бербейт. Трамп Путин тууралуу оюн өзгөртпөгөнүн айтты. АКШ президенти Дональд Трамп Россиянын лидери тууралуу ой пикирин өзгөртпөгөндүгүн айтты. Ал Владимир Путинди беттегенин бербеген, оңой менен айткандан кайтпаган киши деп эсептей турганын РИА Новости жазды. Ал айткандан кайтпаган, сөзүнө бекем турган киши. Бул жатта эч нерсеси өзгөргөн жок деген америкалык лидер. Трампга чейин биринчи айым Мелания Трамп Путинди жактырып, аны баалаарында айткан. Мэр өзү жардамдашып, Жеңишбек Токторбаев Достук чек ара бекетин текшерди. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Өзбекстандан Ош шаарына кире берген Достук өткөрмө бекетинде оңдоп түзөө иштеринен кабар алды. Видеодо көрүнгөндөй, мэр ал жерде жол жээгине чыгып, соода кылып жаткандарга эскертүү берди. Ошондой эле кала башчысы жеринде кала тургундарынын көйгөйлөрүн дагы укту. Айта кетсек, бекетте жолдун эки жээги иретке келип, дүкөн, тамактануучу жайлардын сырткы көрүнүшү бир калыпта жасалууда. Биле кетсек, 26 февралда Ош шаарынын башчысы Достук өткөрмө бекетине кире бериш аймакты кыдырып, башаламан курулган соода түйүндөрүн оңдоо тапшырмасын берген. Ал эми рейд учурунда ал аймакты токойго айланып бара жаткан деп сындап, Кыргызстандын жүзү үчүн тез арада иретке келтирүү керек деген кошумчалаган. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зарп болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Мен кылып жамбак отасыңар бияк. Көлдөн бүгүн кетип конокко. Конокко келдиңер. Мен 5 лира сурап атам. Не кылып жамбак отасыңар? Бияктан көпчүлүгү мал чарбасы. Мал чарбасы, мал салдыңар. Каникулда балдар караколго барабы? Айылга барып турабы? Тугадар барышат. Тугандар барып баштаганда келет. Үй жайы жок. 30 үй биле оштан отасыңар. 35 түп. 35. Анда жолду жасап койсок жолду жасап койсок. Жол маселеси. Жолду жасайбыз, асфальттан ар жак бер жагы. Ортосунан алып, тилерин алып беребиз. Ашып туннелден кетип кетебиз. Жакты биз өзүбүз мамлекет көзөмөлдөн алып карайбыз. Эми убакыт саатыбыз эми жетти. Көрүп атыңар өзү. Республиканын башка. Көрүп атабыз бар. Жакшы. Баарын жасап атабыз эми эңилчекке убакытыбыз. Эңилчекке салганы келесиз. Көлгө келе. Көлгө түшпөй бияка келди. Жакшы. Сол жерде. Жакшы турсаңар болду. Караколдон тез арада эле аласыңар. Очеретиңер менен эле жетесиңер. Очеретиңер менен азыр. Мына 10 үйдү тапшырабыз, 500 квартира жакында. Августтун 8-inde тапшырабыз го дейт. 8-inde. Ошондо кийинки жыл келаткан жылдын бир март апрелдеринде дагы тапшырабыз. 20дай, 30дай үйдү. Ошондо эле бүт жетип каласыңар. Караколдо көп деле очерет жок, аз. Жетишесиңер ага неме кылып. İşinizge iyilik biz ошо биринчи жолу президент келет да. Адам сүйүнүп атабыз. İşinizge iyilik. Эң биринчи көйгөй ушул бизде жол маселеси.
кышкысын аябай кыйын болот бизде. Ашуудан бери карай өтө кыйын. Туннелге чейинкисин, андан беринкисин жасап баштайбыз быйыл. Эмки жылы өзгөчө буюрса болот. Туннелди эми 2 жыл керек болот. Түздө эле жытна. Бу жытка көңүлүң мындай чыдабайт да. Мурдуңа ушундай бир ачуу жыт келип атат. Эми бул жерге кокустан жаш бала ойноп атып түшүп кетсем эмне болот? Будан чыккан жыт, оору мына канчалан адамга бул Кара Суу шаарына эле эмес, бул нары жакка чейин жыт уруп атат. Биз баягы центрден кирип келаткандан баштап урган ушул жытычы. Эми үстүн бир тосуп коюшкан экен. Эми мынантип бул жер жанагы мусордун суюктугу куюлган ушундай бир жер экен да. Эми жүрүңүздөр, мына ажатканасын да көрсөтүп коеюн. Анан бул жерде Кара Суу шаарында, Кара Суу деген шаар эле аты болбосо, бул жер анча-мынча баягы айылдан начар жер да, шарты начар, өтө начар. Мынакей азыр мен сизге мына сиздерге мына туалетти көрсөтөйүн да, мына туалет. Ажатканасы. Бул ажатканадан ушудан ашып толуп, мынакей ажастар мындай жакын кылып тартып койсоң, жакын кылып. Ошол жерден баштап толгону аз келгенсип, андан ашкан, анан бул жакка калат. Мынакей биз турган жер азыр ушунун түбү, мына бул турпактын түбү бар эле неме? Нажас. Ушуну үстүнө анан турпактап келип көмүп коюшкан. Бул мынандайынан чыгып адам нары жак менен айланып баса турган жер болуп калган эле да. Эми жакшы, бирок кандай болсо да кичине бир тазалап, кичине бир мындай бир тазалоо иштерин жүргүзүп коюшуптур. Эми бул жер мен жанагы айткандай эле Кара Суу шаар да. Шаар деген статусу бар бул жердинчи. Бул жер бир айыл эмес, же бир неме эмес мынакей. Ичин көрүп коюңуздар. Ичин көргөндө бул дагы кичине тазаланып, более жакшыраак болуп калыптыр. Бирок ичине киргенде өтө көз ачышып, баягындай невозможно да, мындай орусча айтканда өтө эле бир неме жакшы эмес.